Саламатсыздарбы? Бүгін Python программалау тілінің 11-ші сабағы. Бүгінгі сабақта біз сөздік түзуін үйренеміз. Сөздік фигуралық қашада ачкыч жана мани жуун негизинде түзүлөт. Сөздүктү түзүүдө ачкычтын тиби чектелүү болуп эсептелет. Бул бир гана өзгөрбөчү манидеги типтерди кабыл алат. Бүтүн сандар, саптар, көрсөтүштөр жана башкалар болуп эсептелет. Бул сөздүктү түзүш үчүн биз айткандай фигуралык кашаны пайдаланабыз. Андан бунун ичине биз ачкыч жана маниси деген жуптарды колдонобуз. Биринчи элемент бүткөндөн кийин өтүр ажыратып экинчи элементти түзсөк болот. Мисалга ала турган болсок, А өзгөрмөсүндө биз жогорудагыдай ачкыч манисин берет. Бул ачкыч жана манисин ортодо кош чекит бөлүп турат. Бир бул ачкычы, ал эми маниси, анын ушул кашанын апострофтун ичинде жазылган элемент болуп эсептелет. Эгерде бир деп туруп биз апострофтун ичине англисче one дей турган болсок, анда экинчи элементти жазыш үчүн биз өтүрдү жазып, андан кийин экинчи элемент ачкычын жазабыз дагы, ага манисин беребиз. To. Үчүнчү элементти дагы ошол ыкма менен жазабыз. 3-тү жазабыз, кош чекит коюп туруп, апострофтун ичине анын манисин жазабыз. 3. Эми биз экранга аны чыгара турган болсок, ушундай сөздүк түзүлдү. Жана ошол түзүлгөн сөздүктү бизге экранга чыгарып берет. Биз элементтерди бул элементтердин индекси боюнча элементтерди алсак болот. Мисалга алсак, анын бирде ачкычын беребиз. Enter'ди бассак, бизге манисин чыгарып берет. S'ти басып туруп, эгерде биз 3-тү бере турган болсок, анда бизге 3 деген сөз чыгат. Бул манисин берип, биз ачкыч сөзүн ала албайбыз. Эгерде биз жазабыз дагы, андан кийин ичине one дей турган болсак, бизге ката кетет. Себептен биз ачкычын жардамы аркылуу манисин алсак болот. Бирок манисинин жардамы менен биз ачкычын ала албайбыз. Буну дагы төмөнкү мисалдарда карап көрдүк. Эгерде биз ушул ыкмада циклдардын жардамы аркылуу биз ачкыч жана манисин бирдейинен алсак болот. Айталы бизге A түзүлдү. Эгерде for циклдын жардамы аркылуу for in A, андан кийин items бар, items генератордун жардамында биз берилген сөздүктөрдү генерация кылсак болот. Items print берсек, бизге мындай 1, 2, 3 жана булардын эмнеде кортеж формасында түзүп берди. Эгерде биз жөн эле for жардамы аркылуу for in A, андан кийин print I дей турган болсок, анда бизге деген бул жөн эле ачкычтарды чыгарып берет. Ушул ачкычтардын биз манисин алышыбыз керек боло турган болсо, анда ушул эле циклдын жардамы аркылуу, бирок бул жерге R анан I'ды биз чарчы кашанын ичине жазышыбыз туура келет. Биз Enter'ди бассак, анда бизге манисин берет. 1, 2, 3. Себеп дегенде биз билебиз, индекске жазылганда биз сөзсүз түрдө ал жердеги элементтерин карашыбыз туура келет. Анын элементтери азыр бизге 1, 2, 3 манилер болуп эсептелет. Ошол себептен бизге азыр алардын манилерин берет. Эми ушул циклдын жардамы аркылуу биз манини дагы ошол ачкычын дагы алсак болот. Ал үчүн атайын бизге key жана value деген методдор керек болот. For key манисин жазабыз, value. Биринчиси ачкычы, анан экинчиси маниси. Value in, андан кийин A чекит items.
Biz items методун жана жазып көрсөтөбүз картридждерди түзүүдө биринчи жогоруда. Мына кош чекит коюп туруп print андан кийин ачкычы апострофтун ичине жазылса ачкычы кош чекит коюп туруп бул жерге кийини жазабыз. Андан кийин мааниси дейбиз. Мааниси бул жерге мындай value жазабыз. Senterди жазсак, мына ачкача азыр бул жерде жазганда бир аз ката кетиппиз. Ачкачы жана мааниси. Интер жазсак, ачкачы 1 болду, мааниси 1. Мындай ачкачы 2, мааниси 2, ачкачы 3, мындай мааниси 3 болду. Ушинтип биз сөздүктөрдү ушинтип аткарсак болот. Бүгүнкү сабагыбыз мына ушулар менен болду. Бүгүн сөздүк түзүүнү үйрөндүк. Биз сөздүк эки мааниде ачкыч жана маани деген жуптук элементтен турарын үйрөндүк. Жана алар менен болгон амалдарды карадык. Аларды биз алсак дагы болот. Ачкычы жардамы аркылуу маанисин алдык. Андан кийин биз ачкычы индекстин жардамы аркылуу биз не алдык? Ошол ачкычтын маанисин кошо алдык. Ал эми for cycle жардамы аркылуу key жана value методдор жардамы аркылуу ачкычын да маанисин дагы чакырып алдык. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта болуңар.